Assalamu alaikum qadırlı көрермандар, dünyөлүк жаңылыктар менен тааныштырмакчыбыз. Соңку 24 сааттын ичинде болуп өткөн окуяларга токтолобуз. Жакынкы чыгышта абал өзүнүн туу чокусуна жетти. Соңку маалыматтар боюнча Тель-Авив шаары болуп көрбөгөндөй катуу бомбалоого кабылды. Иран тарап бул ирет кадимки баллистикалык ракеталардан тышкары абадан коргонуу системаларына дээрлик кармалбаган гипер үндүү ракеталарын ишке киргизди деп айтылууда. Израилдин ичинде кырдаал өтө оор экендиги байкалууда. Ал тургай өлкө бийлиги ракета соккуларын жана анын кесепеттерин видеого тартып, социалдык тармактарга жайылтууга расмий түрдө тыюу салды. Бул кадам согуштук жоготууларды жашыруу аракети катары бааланууда. Дал ушул маалыматтык блокаданын шартында дүйнөлүк маалымат каражаттарында Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху каза болду деген кабар тарап, абалды ого бетер чыңалтты. Расмий Иерусалим бул маалымат боюнча азырынча жымжырттык сактап, коомчулукка анча билдирбей жаткандыгы коомчулукта күмөндүү ойлорду жаратууда. Эгер бул кабар тастыкталса, анда жакынкы чыгыштагы гана эмес, дүйнөлүк саясаттагы геосаясий теңдемечилик түп тамырдан бери өзгөрөт. Мындай белгисиздик өкүм сүрүп жаткан маалда Вашингтон Пост басылмасы Америка Кошмо Штаттарынын аскердик пландары тууралуу сенсациялуу маалыматты ачыктады. Басылманын жазганына караганда, Ак үй өзүнүн тандалган 82-чи десанттык күчтөрүн Ирандын аймагында жердеги аскердик операцияларды жүргүзүүгө даярдап жатат. Бул маалымат жакынкы чыгыштагы жаңжал аймактык деңгээлден чыгып, ири державалардын түздөн-түз кагылышуусуна айлангандыгын айгинелейт. Дал ушул аскердик курч окуялардын фонунда америкалык базалардын коопсуздугу да чоң суроо астында калды. Ошол эле Вашингтон Пост басылмасы Ирандын мурдагы соккуларынан аймактагы 11 америкалык база олуттуу талкалангандыгын жазып чыкты. Бул жерде эң негизги сенсация Россиянын чалгындоо кызматтарынын көмөгү болууда. Маалым болгондой, Россиянын атайын кызматтары Иранга америкалык абадан коргонуу системаларын айланып өтүү үчүн стратегиялык карталарды жана өтө так спутник маалыматтарын берген делет. Эгер бул фактор расмий тастыкталса, анда биз Россия менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы түз тирешүүнүн жаңы өтө курч дооруна кадам таштайбыз. Мындай шартта АКШнын ичиндеги нааразычылыкта жаңы нукка бурулду. Америка коомчулугу согушту колдогон саясатчыларга жооп иретинде президенттин уулу Беррон Трампты армияга чакырып, Ирандагы фронттун алдыңкы линиясына жөнөтүүнү талап кылышууда. Бул кампания карапайым элдин саясий элита болгон кескин нааразычылыгынын белгиси болуп калды. Акыркы маалыматтарга караганда, бул согуштун кесепети биздин аймакка да таасирин тийгизиши мүмкүн деген кооптонуулар бар. Ирандагы мунай резервуарларынын жарылуусунан пайда болгон зыяндуу заттар, тагыраагы кристалдуу кара түтүн Борбордук Азиянын асманын капташы мүмкүн деген имиштер айтылууда. Азырынча бул маалымат расмий тастыктала элек болсо да, экологдор кырдаалга көз салып, жарандарды этият болууга чакырууда. Согуштун жалыны миңдеген чакырым алыстыкта болсо да, анын таасири биздин аймакка чейин сезилип жаткандыгы кооптуу сигнал. Биз маалыматтардын тактыгын текшерүүнү улантабыз. Эфирде биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Сабырдуу болуңуздар жана өзүңүздөрдү сактаңыздар. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.